Кирешеси 1 миллиард долларга жете турган биринчи футболчунун ысымы аталды. Футболчунун илдетке байланыштуу айлыгы кыскарганына карабастан 2019-2020 жылдардагы жалпы киреше 1 миллиард долларга жетери күтүлүүдө. Португалия курама командасы менен Ювентус клубунун чабуулчусу Криштиано Роналдо 1 миллиард доллар тапкан тарыхтагы алгачкы футболчу болмокчу. Бул тууралуу Футбол Италия порталы жазды. Маалыматка караганда Роналдо өзүнүн KR7 брендинин арты менен былтыр 100 миллион доллар тапкан. Эми 2019-2020 жылдагы жалпы киреше илдетке байланыштуу Ювентустагы айлыгы кыскара турганына карабастан 1 миллиард доллардан аша турганы күтүлүп турат. Португалиялык футболчу мындай чекке жеткен гольфчу Тайгер Вудс менен боксчу Флойд Мейвезерден кийинки 3-чү спортчу болуп калмакчы. Хабиб Нурмагомедов жалпы карьерасында канча акча тапканы айтылды. Россиялык мушкер соңку кармашында америкалык Дастин Порьени уткандан кийин эң көп делген 6 миллион доллар гонорар алган. Россиядан чыккан UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун атасы жана машыктыруучусу Абдулманап Нурмагомедов баласы жалпы карьерасында канча каражат тапканын айтып берген. Ал ишкер Игорь Рыбаковдун YouTube каналына маек берген. Анын байлыгы 100 миллион долларга чукулдайт. Дүйнөдө мындан дагы бай адамдар көп деген Нурмагомедовдордун улуусу. Белгилей кетсек, 2019 жылы июль айында Forbes журналы Хабибти Россиядагы белгилүү жаш адамдардын 40 жашка чейин рейтингинин сап башында чыгарган. Басылманын маалыматы боюнча мушкердин 1 жылдык кирешеси 11,5 миллион доллар болгон. Хабиб Нурмагомедов аралаш мушташ боюнча 28 беттеш өткөрүп бир дагы жолу утулган эмес. Анын 12 кармашын UFC уюмунда өткөргөн. Соңку таймашында америкалык Дастин Порьени жеңип, промоутерлик компаниянын тарыхында эң көп делген 6 миллион доллар гонорар алган. Айсулуу Тыныбекова турмушка чыгабы? Маштыруучусунун жообу. 1 апрель күнү спортчу кыз өзүнүн Instagram баракчасына күйөөгө тийгени жаткандыгын, болочок жолдошу балбан эместигин жазган. Айсулуу Тыныбекова азырынча турмушка чыкпайт. Бул тууралуу анын машыктыруучусу Нурбек Изабеков билдирди. 1 апрель күнү балбан кыз өзүнүн Instagram баракчасына күйөөгө тийгени жатканын жазган. 2020 жылы өтө турган Олимпиада оюндары жылдырылгандыктан мен турмушка чыкканы жатам. Ал адам балбан эмес. Мени баардык тараптан колдойт деп ойлойм. Илдетке байланыштуу үлпөйт той болбойт, деп жазган Тыныбекова. Анын машыктыруучусу Нурбек Изабековдун айтымында бул жөн гана тамаша. Спортчу азыр турмушка чыкпайт. 1 апрелге карата тамашалап жазып койсо керек. Турмушка чыга турган болсо мен биринчи укмакмын. Азыр күйөөгө кетпейт го, деди Изабеков. Буга чейин спортчу кыздын машыктыруучусу Спутник Кыргызстан агенттигине берген маегинде Айсулуу Рио Олимпиадасында медаль алып калса, өзү каалаган адамга турмушка чыгып, кайра 1-2 жылдан кийин спортко кайтып келмек деп айткан эле. Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча эл аралык класстагы чебер, Кыргыз Республикасынын көп жолку чемпиону. UFC Нурмагомедовдун ордуна Фергюсон менен чыкчу жаңы атаандаш тапты. Промоутерлик компаниянын башчысы Дана Уайт мушкерлердин утурумдук чемпиондук наам үчүн беттеше турганын билдирди. Турнир кайсыл жерде болору айтыла элек. Абсолюттук мушкерлер уюму UFC 249 турнирине катыша турган мушкерлердин тизмесин түзүп, америкалык Тони Фергюсонго жаңы атаандаш табылганына жар салды. Илдетке байланыштуу беттеше албай калган Хабиб Нурмагомедовдун ордуна америкалык Джастин Кейджи чыкмай болду. Промоутерлик компаниянын директору Instagram баракчасы аркылуу мушкерлердин утурумдук чемпиондук наам үчүн беттеше турганын билдирди. Тони Фергюсон менен Джастин Кейджи кыл чайнашары анык болду. Алардын кармашы ESPN телеканалынан түз эфирден көрсөтүлөт. 18 апрелде алар 70 кг салмак ченде утурумдук чемпиондук кур үчүн жан үрөшөт, деп анонс кылды UFC башчысы. Атлеттердин турнири кайсыл мамлекетте же шаарда өтөрү айтылган жок. Нурмагомедов менен Фергюсондун беттеши 18 апрелде Нью-Йоркто өтмөк. Мында россиялык спортчу чемпиондук наамын коргомок. Бирок илдетке байланыштуу шаардын бийлиги массалык иш-чараларды токтоткон. Ошондон улам промоутерлик компания беттеш өткөрүүгө башка жерди издеп баштаган. Бирок 1 апрелде россиялык атлет карантинге байланыштуу мекенинде калгандыктан Фергюсон менен беттеши болбой калганын аныкталган.
Ушуну менен мушкерлердин беттеши 2015-жылдан бери 5-ирет жылдырылып жатат. Бирде россиялык атлет, экинчиде америкалык спортчу жаракат алса, соңку беттеште илдет себеп болду. Шевченко жаракат алып, Юмда болчу беттешинин мөөнөтү жылды. Кыргызстандык спортчу шотландиялык атаандашы Жоан Кальдервуд менен Австралияда октагонго чыкмак. UFC уюмунун эң жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченконун Австралияда UFC 251 турниринин алкагында шотландиялык спортчу Жоан Кальдервуд менен өтчү беттеши кийинкиге жылдырылды. Бул тууралуу ESPN каналы кабарлады. Кальдервуддун айтымында беттешти таймаштын мөөнөтү жылдыруу өтүнүчү менен уюмга Шевченко кайрылган. Бизге өткөн жумада беттеш жыларын айтышты. Илдеттин буга анчейин таасири болгон жок. Шевченко тараптан кандайдыр бир маселе жаралса керек. Айтор 6-июнда мелдеш болбой турганын так билебиз деген спортчу. Телеканалдын журналисттери кыргызстандык спортчу менен байланышып, Шевченко бутунан жаракат алганын билишкен. Мындан улам спортчу беттештин мөөнөтүн жылдыруу өтүнүчү менен кайрылууга аргасыз болгон. Шевченко менен Кальдервуд 6-июнда Австралияда UFC 251 турниринде кес келмек. Кыргызстандык спортчу акыркы ирет чемпиондук наамын февралда коргоп, америкалык Кетлин Чукагянды 3-раундда нокаут менен утуп алган. Орзубек Назаров карантинде кантип формасын сактап жатканын көрсөттү. Профессионалдык бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орзубек Назаров үй шартында кантип машыгып жатканын көрсөтүп берди. Машыгуунун видеосун ал Facebook баракчасына чыгарды. Кадрлардан Назаров короосунун алдында бокстун курушасын илип алып, спорттук колкап менен согуп жатканын көрүүгө болот. Привет, друзья! Чуть-чуть помогаю, вот видишь, мешок повесил. Чуть поработаем. Чуть хватит. Привет, Кыргызстана. В изоляции, но я с вами. Белгилей кетсе, Кыргызстанда илдет тарап жатканына байланыштуу массалык иш-чаралар токтотулуп, эл көп топтолгон жайлар, анын ичинде спорттук залдар жабылган. Орзубек Назаров профессионалдык бокстун WBI версиясы боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери, Кыргыз Республикасынын бокс федерациясынын вице-президенти. Назаровдун спортчуларга көрсөткөн мастер-классын Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги тарткан видеодон көрүңүздөр. Сиздер менен Аскат Про Медиа, катталыңыздар, жаңылыктан артта калбаңыздар.